Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ulu Allah Taala'nın atымен başlap жаратқанға мақтаулар, пайғамбарымызға салам, салауаттар айтып, бүгінгі жұма намазымыздағы өткен темаларды улап, намаз өзгөчө мына ошол жамаат менен окуунун, мечитке келип окуунун артыкчылыгы жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Кад афлахал муъминун" Аузу биллахи минешшейтаниррачим. "Кад афлахал муъминун" чындыгында ийгиликке жетишти. Чындыгында ийгиликке жетишти. Кутулушту. "Аллазина хум фи салатихим хашиун" чындыгында ийгиликке жеткен, уткан, кутулган ыймандуулар. "Аллазина хум фи салатихим хашиун" алар намаз окуганда Кудайдан коркушат. Намаздарын Кудайдан коркуп окушат. "Валлазина хум анил лагви му'ридун" алар жаман сөздөрдөн, бекерчи сөздөрдөн баш үйрүшөт. Алардан баш тартып угушпайт. "Валлазина хум лиз-закати фаилун" алар өз зекеттерин учурунда беришет дейт. Mü'minun suresi 1-4 аяттарда жараткан Аллах Таала ыймандуулардын ийгиликке жеткендигин баяндап, "Кад афлахал муъминун" чындыгында ыймандуулар ийгиликке жетти. "Аллазина хум фи салатихим хашиун" анткени алар намаздарында коркушат. "Валлазина хум анил лагви му'ридун" алар жаман бекерчи сөздөрдөн баш жүз үйрүшөт. "Валлазина хум лиз-закати фаилун" алар зекеттерин так убагында берип аткарышат. "Валлазина хум ли фуружихим хафизун" ал ийгиликке жеткен, Кудайдан корккон ыймандуулар өздөрүнүн намыстарын сакташат. "Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун" алар бирөөгө берген сөзүндө, уадасында так турушат. Ошонусу менен ийгиликке жетишти. "Валлазина хум ала салаватихим юхафизун" алар намаздарын так аткарышат учурунда, вактысында. Аллах Таала аятын уландысында "Улаика хумул варисун аллазина ярисунал фирдауса хум фиха халидун" мына ошолор үлүшүн алуучулар, алар эртең жараткан Аллах Тааладан өздөрүнө үлүш катары Фирдаус ала, Фирдаус бейишин алышат. "Хум фиха халидун" алар ал Фирдаус бейишинде түбөлүк калышат дейт. Эгер кимде ким Аллахдан коркуп намаз окуса, жаман сөздөрдөн алыс болсо, зекеттерин учурунда берсе, намысын сактаса, арам зына иштерге барбаса, жана ошондой эле берген убадасына так болуп, намаздары дагы өз учурунда окула турган болсо, булар эртең жараткандан Фирдаус бейишин алышат. "Хум фиха халидун" алар Фирдаус бейишинде түбөлүк калышат дейт. Урматтуу жамаат, сөзүмдүн башында белгилүү болгондой, мына ошол намазына бекем болгондорду Аллах Таала эртең кыяматта бейиш менен сыйлары жөнүндө бүгүн сөз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кутуу хадистеринде "Салатул жамаат афдалу мин салатил фаззи би 27 даража" жалгыз өзүнчө окуган адамдын намазына караганда мечитке келип жамаат менен окуган намаз 27 эсе даражалуу болот дейт. Кээ бир аяттарда 25 эсе дейт. Айтор, мына ошол эмне жалгыз өзүңүз окуганга караганда жамаат менен окугандын сообу аябай көп экен. Ан Аби Хурайра радиллаху таала анху анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал. Абу Хурайра бизге жеткирген хадисте мээримдүү пайгамбар мындай дейт: "Ман гада илал масжиди ва раха" ким мечитке басып барса, андан кийин үйүнө кайтса, "А'аддаллаху лаху нузулан минал жанна куллама гада ау раха" Аллах Таала ал адамдын ар бир мечитке басканына жана үйүнө кайтканына мечиттен бир орун даярдайт дейт. Мечитке басып келгениңизге бир орун, кайра үйүңүзгө кеткендигиңизге бейиштен бир орун берип, Аллах Таала сиздин бейиштеги огородуңузду, үй жайыңызды не кылат экен, күндөн күнгө кеңейтирип, кошуп, жанына дагы бир үй кош, дагы бир комната кош, дагы бир комната кош деп, мечитке келгениңизге бирди коштурса, кайтканыңызга бирди коштурат экен. Мына азыр мечитке келип, сабак окуп, жума окуйм деп күтүп отургандарга кут болсун, сүйүнчү болсун. Бүтүндөй дүйнө жүзүндө бүгүн элдин баардыгы жумушун башкасын токтотуп коюп, жумага башкага шашылат. Жумага келип атканда бир үй курулуптур, сиз үчүн бейиштен бардыгыңызга сүйүнчү.
Азыр намаз бүтүп, дуаларды кылып кайткандан кийин үйүңүзгө жеткенге чейин дагы бир үй курулат экен. Жараткан Аллах Таала уадасында так, уадасына каршы чыкпайт. Эгер биз ихлас менен намаз окуп Кудайдан союн үмүт кылсак, иншалла мына ошол келгенде бир үйлүү, кайра кайтканда бештен бир үйлүү болгон инсандардын катарына кирдик. Ан Бурайда قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Peygamber keyinki hadisinde Bashiril maşşain, meçitke karab baskan, tündölөр karangıda fanarik menen, çırak menen meçitke karab baskan adamlardı suyunçülögün emne menen bin nuri tam yevmel kıyame, kıyamattagı toluk nur menen jarıktık menen deydi. Kıyamat günü ayavay Allah Taala aytkanday kebir жүздөр kararıp, kebir жүздөр nurdanıp jarık bolat eken, karargan жүздөр bular günökörlördün tozakka kire turgandardın alamatı ola turgan bolsa, nurdangan, jarkıragan жүздөр bular beyişke kire turgandardın alamatı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, karangıda, bagımdatka, şamga, kuftanga, fanarik menen, çırak menen karangıçılta közünün nurun ketirip kelgen adamdardı erten kıyamattagı toluk bir nur menen, beyiş menen suyunçülögülö deydi. Anas radıyallahu teala anhu jetkirgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men salla lillahi 40 yevmen fi cemaatin yudrikut tekbiratel ula kutibe lehu bara'atan. Bara'atun minen nifaq ve bara'atun minen nar. Peygamber bu hadisinde kimde kim 40 gün cemaat menen Allah üçün namaz okuyturgan bolsa, 40 gün meçitke kattap cemaat menen namaz okup ve yudriku tekbiratel ula, birinci imam Allahu Ekber degendeki takbirdi birinci takbir dep aytat. İmam turuңuzдар, saptalыңыздар, namaz başladı dep Allahu Ekber degende mına oşol imam menen birde Allahu Ekber dep kalgan bul öte çoң sooп. Peygamber bu hadisinde aytat, kimde kim 40 gün meçitke kelse, 40 gün meçitke kelgende, bu жерде kebiröyle telefonumdu bezu kılam, başka kılam, aldığa tur, arkaga tur dep oturup, imam Allahu Ekber degende Allahu Ekber dey albay kaladı. Meçitke kelgenden keyin mına oşol saptı erterek toluktap, tüzdöp, telefonun erterek bezu kılıp, katarga turup, imam menen birde Allahu Ekber. İmam Allahu Ekber degende koşa Allahu Ekber degen bu şariata öte çoң sooп eken. Peygamber aytat, kimde kim 40 gün Kuday üçün meçitke kelip, mana oşol imam menen birde Allahu Ekber degen bolsa, jaratkan Allah Taala al adamga eki kutuluu beret deydi. Al eki kutuluudun birөөsü bara'atun minen nifaq, birincisi mana oşol eki жүздүүлүктөн, jasalmalуулуктан kutulta turgan bolsa, ekinchisi bul bara'atun minen nar, tozokton kutultat deydi. 40 gün cemaatka keletkens, cemaatka kelgende mana oşol imam menen birde Allahu Ekber deytikens, eger uşul nersege siz 40 gün jetişken bolsoңуз, anda siz inşallah jaratkan Allah Taala'nın aslında eki nerseden kutulat kes. Al eki nersenin birөөsü eki жүздүүлүк, munafıktık, ekinchisi bul erten kıyamattagı bütünдөй adamdardın eňsösü bolgon, kutuluu bolgona tozokton kutuluu deyt. Allah Taala sizge uşul nerseni beretken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne üçün imina mına oşol 40 gün İmam menen birde Allahu Ekber degendi bu жерде basa belgiledi. Anda 40 gün oşenti başka iş toxtatıp koyup, kelip koyup, andan keyin başka işi kıla bersek bolobу degen oydagı kebir umniylarga kelbey koyboydu. Bul Peygamberden 40 gün kimde kim imam menen birde Allahu Ekber dese, tozokton jana ekizüzlükten kutulat degeni, bul mına uşol çınıgı imandуу adam gana imam menen birde 40 gün meçitke kata Allahu Ekber deylat. Kimde kim 40 gün Allahu Ekber degen bolsa, al andan keyin dagı, andan murda dagı mınday işti ne kılgan emes, üzgön emes, kaltırgan emes. Al Kudayga ihlas menen jana kimde rojulun sana жүрөгүн meçitke baylagan adam. Bul meçitten çıkkanda jana kimde balık sudan çıkkan balıkтай olup kayra meçitke şaşıp kalgan adam degen söz. 40 ele jolu kılıp koysaң emes, belki mına oşol 40 jolunu bardık adam kıla berbeyt eken, mına oşol 40 jolga jetişken adam demek bul andan keyin dagı mına oşol emne Allahu Ekber dep azan çıkkan uçurda jumuşun, uyun, malın,
башкасын баарын токтотуп коюп мечитке келе алган адам деген сөз. Демек кимде ким 40 күн ушинтип жамаат менен намаз окуй турган болсо, жараткан Аллах Таала эки нерседен куткарат экен. Мына ошонун бирөөсү эки жүздүүлүк мунафыктык боло турган болсо, экинчиси бул тозоктон кутулуу дейт. Мына ошол биздин Кыргызстандагы өтө бир өркүндөп, өсүп, өнүп аткан жамаат таблиг жамааты, дааватчылар жамааты дагы мына ошол 40 күндүк дааваты бар. Бул 40 күндүктү дагы алар не бирөөнүн түшүнө кирип эле 40 күн дагы чыгалы деп белгилеп койгон эмес. 3 күн өзүнүн не бир себеби бар. 4 айдын өзүнүн себеби бар, 40 күндүн өзүнүн себеби бар. Мына ошол 40 күндүн бирден бир именно 40 күндүк дааваттын барлыгы мына ошол жамаат дааватка чыккан адам 40 күн ал мечитте болсун, бул мечитте болсун, имам менен бирдей Аллаху акбар деп калса, мына ошол Аллах Таала уада кылган, пайгамбар эскерткен тозоктон жана эки жүздөн кутулуп калсын деген бир жакшы ниет менен 40 күндүк дааваттын тартиби түзүлгөн. Анткени 40 күн дааватта жүргөндө только мечитте жашайт алар. Алар 5 вакыт намазда мечитте болот. Бирок жараткан Аллах Таала мына ошол 40 күндүн ичинде дагы бардыгына насип кыла бербейт, Бул ким Аллах Таала сүйсө ошолорго гана насип боло турган бар. Анткени мына ошол эмне имам менен бирдей кылайын деп турсаң деле кээде ичиң ооруп калышы мүмкүн, даратың кыстап калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Же сен даратка чыкканда биякта намаз башталып кетиши мүмкүн. Демек бул өтө бир кылдаттык менен, тактык менен жүрөктү Кудайга байлап аракеттенгенде гана 40 күн имам менен бирдей Аллах акбар дегенге жетишет экенбиз. Демек бул мына ошол эмне Аллах Таала сүйгөн, Аллах жакшы көргөн инсандарга насип кылат. Мына ошого иншалла жетишкенге аракет кылган болсок, жараткан Аллах Таала эки жүздүүлүктөн жана тозоктон бизди куткарат экен.